Урматтуу мекендештерим, бүгүн бир өзгөчө миллионердин мейманканалары бар, дүкөндөрү бар, баары жоготуп келишкен, руханияты да, дүйнөсү дагы, дүйнөлүк да, дини дагы жактан жетишкен бир адамдын окуясын айткым келет. Ал учурда биз кеде элек дейт да. Жаштык учурларын өзгөчө ыйлап, бул Стамбул, Түркия жактарда болгон окуялардан өзгөчө жаштыгын эстесем, ошол учурдагы кыйынчылыктар, ошол такшалуулар, ошол башка келген сыноолор мени чындык адамга айлантырды дейт да. Балким мен миллионердин баласы болгондо мен миллиардер болбойт элем. Балким мен байдын баласы болгондо бизнесмен болбойт элем дейт да. Ошол атамдын насааттары, ошол кеңештер, ошол уктабаган түндөр, ошол нанды учма-уч иштеп жеген күндөрүбүз, түндү түнгө улап, күндү күнгө улаган күндөрүбүз бизге көп сабактарды берди. Ошол такшалтырды, ошол чындык адам эрежеге жеткизди дейт да, адам кылды дейт да. Ошол күндөрдү эстесем, жаштык учурубузда атам менен бир токойго барып, жакыныраак жерлердеги лестерге, токойлорго кирип отун ташыйт элек дейт да. Эшекте барат элек, эшекке түз отундарды, жакшынакайларын, жамандарын атам жүктөйт эле ар дайым дейт да. Атамдарын ийри-бүйрү отундарды жыйнайт эле, мен түз жакшыларын жыйнайт элем. Ата, эмне үчүн жакшыларын жыйнабайсыз? Бул жерде отун көп, жакшыларын жыйнасаңыз болбойбу? Уулум, биз эшекте алып кетебиз отунубузду. Бизден башка дагы адамдар эшектен алып кетет. Биз могу жерде айылга барабыз, жакын эле жерде. Бирок башка жерден келген адамдар, башка айылдан келгендер тоодон өтүшөт, зоодон өтүшөт, адырлардан өтүшүп, андан кийин өзүнүн айылына балышат. Ага чейин эшек байкушу кыйналат. Ал адамдарың эшекке мээримдүү эмес, боорукер эмес. Эшек байкуш туура эмес отундарды жүктөлгөндөн кийин желкеси дагы эзилет, дагы кыйналат, дагы эзилип, байкуш эшек эч бир жакшылык көрбөйт дейт, деген эле дейт да. Ошол учурда мен биринчи жардамды мага эшек кылган дейт. Ошол эшекте отун ташып жүрүп, айылдарга акча жыйнап, кийин барып бир кичинекей дүкөн салып, дүкөнгө дагы ошол керектүү мөмө жемиш бардык нерсени ошол эшек жеткезип турду дейт да. Кийин барып дүкөнүмдү чоңойтурдум. Ошол дүкөндү чоңойткондо дагы көп товарлардын жүктөрүмдү ошол эшек байкуш ташыды, эшек мээнетин кылды дейт да. Эти арам, бирок иши адал дегендей тынбады байкуш. Бирок өзгөчө карайт элем, өзгөчө убактымды дагы бөлөт элем эшекке дейт да. Ал адам окуясын айтып берет экен. Мен дагы бир жаштык кездеги бир окуя эсиме түшүп кетти. Кыш мезгилдеринде жаш балдар, биз жаш кыялкеч балдарбыз. Жаштыктын жишанын кар жаап, эми жаш мэйин карлар жаашты баштаган учурда баягы карлар менен кошулуп учкум келет да. Асмандарга учуп, тоолордун үстүнөн, асмандардын үстүнөн өзүңдүн айылыңды карагың келет эле жаштык учурда. Ошондой кыялданат элем мен. Мисалы биз жаш балдарбыз да. Мен мисалы 23 жашка чыккан болсом, 99-2000 жылда туулган жаш балдарбыз. Жашоо деген дин жактан, илим жактан, бизнес жактан, бар жоктан эми биринчи кадамдарды таштап келе жаткан биз жаш балдарбыз. Эч нерсени билбегенбиз. Ошол учурда жаш кыялкечпиз, барып бир кичинекей көлмөк бар эле айылыбызда. Көлмөк түштү муз болуп калат кышында. Кичинекей чаналарда тебип, башка кылып, ойноп, кайра чыгып, күлүп ойногонду жан дүйнөң ачылат, күлөсүн досторго менен. Күлүп чыкканбыз. Ошо көлмөктөн кичине эле өтүп баскандан кийин бир эшектин кыйналык азапта экендигин көргөнбүз. Ал байкуш эшектин кичинекей баласы дагы бар экен. Ал баласы аны эшектин жанында эки жака алыска кете албастан ошол жанында. Ал эшек эмне болгон эле десеңиз, эшектин артына 2-3 жолу кетме мененби же балта мененби өтө каттуу удар аннык дайын турат, ал адамдын колунан жеген ударлар болчу да. Адамдын колунан жеген, чындыгында каны ушунчалык даражада мен ошол учурду көрүп, ошол учурдагы көз өрмөмдөрдө көз жашымды тыя алган эмесмин. Баягы эшекти көрүп, бул эшекпи же мунун ээси эшекпи дегим келет эле да. Чындыгында кээ бир эшектерди кордогон, кыйнаганын көрсөңүз, бунун ээси эшекпи же бул эшекпи дейсиз да. Ошол учурду, ошол көз өрмөмдөр азыр дагы
эсимден эч кетпейт. Баягы эшектин кыйналып турган учуру баса албайт байкуш эшек. Баса албай турат. Ошол баласы кичинекей балакайы коделеги баягы жара болгон жерин, кандары жүндөргө аралашып катып калган жерин оозу менен чайнап, байкуш коделек сезген, билген, жардам берип атат энесиге. Эшектер ушунчалык кордолуп кеткен учурлар эле да. Ошол учурда эшек деген көбөйүп, ар бир айылда, ар бир көчөгө жөн эле жүрө турган болуп калган. Кышында коюп жиберет, жазында кайра кармап алып иштетип, кайра кышында коюп жиберет, ошондой сезон болуп калган болчу да. Эмнени коркулсаң ошого муктаж болосуң, ошого зар болосуң дейт. Биз эмнени коркулдук, эмнеге муктаж болуп жатабыз? Мурда эмнени коркулдук, азыр эмнеге муктажбыз да? Мындай айылдарга барып карасаңыз, мен жеке ошол учур жаштыктарымды эстейм. Эшегиңди туура карап бак, жакшыраак бер деп. Байкуш эшек малдан, өгүздөрдөн, жакшынакай жаныбарларга карагандай карабайт. Эшек кудум бир азап үчүн жаратылгандай да. Ар дайым жейт, ударларды жейт, кыйнактарды, азаптарды жейт, бирок жем жебейт. Бир жол жем бербейт. Уюга, малга карагандай карабайт. Бардык уюдан, койлордон ашып келген баягы мусор нерселерди ошол байкуш эшек жейт. А бул макул. Кээ бир эшектерди курук, катыган, эч нерсе өспөгөн жерге байлап коет. Ал казыктагын кайдан тапкан, арматура каяктан тапкан билбейсиң. Ошол эски Союз СССР малда жоюлуп кеткен поезд жолдордун бир арматура темирлерден алып келип казыкты кылып 10 метр астыга чейин кагып, эшек байкушту, эшекти тростон, жиптен байлап, эч качан качып кетпей турган кылып, эми эшек байкуш ошол жерди жеш керек. Жешке мажбур да. Байкуш туяктары менен жерди тебип, ажырыктын жарым гарыч жерге чейин бул туяктары менен жерди оюп, тамырларын жегенин өз көзүм менен көрдүм. Байкуш эшек ошондой жейт да. Заборлорго, дубалдарга, айылдарда шыбак кылышат. Шыбакта аралашкан бир канча өлчөмдөгү кичинекей самандын уштары көрүнүп калат. Ошолорду туяктары менен түшүрүп, ошол самандарды жеген эшектерди көрдүк. Кудум бир азап үчүн жаратылгандай мамиле кылат да эшекке. Анын эси эшекпи же бул эшекпи деп ойлонуп каласың кээде. Эшекке бир маани бербейт, карабайт. Бардык уйлары сарайда турат, эшек көчөдө дагы тура берет, тоңуп өлүп калат дебейт. Эмнени коркулду, эмнеге муктаж болуп атат? Бүгүн мына койлордун сенасында болуп калды эшектер. Чындыгында табыш кыйын. А кээ бирөөлөр шариятта ит мындай экен, ит андай экен деп итти кордой берет. А итке суу бергендик үчүн мейишке кирген аял тууралуу айтылат го шариятта. Ошо мал акысын сурап келген сыяктуу, ит акысын сурап келген сыяктуу, ат акысын сурап келген сыяктуу, эртең эшек да акысын сурап келет акыретте. Бүгүн туура мамиле кылыш керек ар бир жаныбарга. Бүгүн сиз бир Москвага мэр болуп калдыңыз. Владимир Путин сиздин үстүңүздөн президент, падыша. Эгерде сиз Москвада туура эмес иштерди кылып, адилетсиздик кылып, акча жеп, пара алып, ал жердеги элге зулумдук көрсөтсөңүз, Путин сизге албетте чара көрөт. Албетте жазасын берет. Сиз жазасыз калбайсыз. Айтайын деген маселе, биз кандайдыр бир даражада падышачылыкка, Аллахка шерикпиз. Жер үстүндөгү өкүмдөрлөрүбүз. Падышабыз ушул жерде, бир үй бүлөдө, ушул жаныбарлар болсун, тоок корозу болсун, бардыгы үйүңүздө эмне бар, бардыгынын үстүнөн падышасыз сиз. Кандайдыр бир даражада Кудайга кыссабыз бар, эсебибиз бар. Эгерде ошол Москвага мэр болуп туруп туура эмес колдонсоңуз, туура эмес элдин акысын жесеңиз, урдасаңыз, тоносоңуз, Путин сизди жазалаган сыяктуу
Бүгүн сиз Кудайдын бир бөлүкчөсүндө падышасыз, мэр сыяктуусуз. Эми Кудайдын кулдарына, ал эшек болсун, ит болсун, же бир мал болсун, же жылкы болсун, туура эмес мамиле кылсаңыз, албетте анын акысын Кудай таап алып берет да. Падышачылык маселесинде Кудайга кандайдыр бир даражада шерикпиз. Ошондой кылып койгон бизди Аллах Таала. Ошол учурда, ошол мансаптан туура пайдаланып калышыбыз керек. Ошол бийликтен туура пайдаланышыбыз керек. Айтар элем, ушул эшекти, итти жана башка жаныбарларды эч качан кордобошубуз керек. Албетте кордогон сөз түрдө кордук көрөт. Кызмат кылган кызмат көрөт. Кордогон сөз кордук көрөт. Бүгүн тарс дерсең өзүң эртең доң дегенди сөз түрдө жейсиң. Кайтар дүйнө, кайтат сөз түрдө. Бүгүн биз назик удаларды бирөөгө эч нерсе болбойт экен деп берип коербуз, бирок эртең чоң таш болуп башыбызга тийгенде ошол назик берген, арзыбаган деп туруп билген ударларыбыз ушунчалык жооп болуп кайтышыны мен билген эмес элем деп өкүнүчтүү өкүнөбүз. Бир адам карыган эшегин тээп, уруп, кыйнап, азаптап, баягы эшеги жумушка дагы жарабай калды, жашы дагы өтүп калды. Анан чукурга түшүп кетти. Чукурга түшүп кеткенден кийин кудукту өзү көрмөйүн деп аттым эле. Ал кудук. Эшегем карып калды. Эмне үчүн бир ок менен эки коёнду атып койбойюн? Албетте ушундай кылышым керек. Андан көрө кудукту көмүп салайын. Эшек дагы жок, кудук дагы жок. Кутулам экөөнөн бирдей деп. Баягы конук кошунасын, туугандыктарын жардамга чакырып, башарга чакырып баягыны көмүштүрүп таштайт экен. Бир учурда адамдар өзгөчө бир нерсеге күбө болушат. Баягы топурак, ташталган топурактарды үстүнө түшкөн эшек, топурактар эшектин үстүнө түшкөнү сайын эшек бир силкип, эки силкип, баягы топурактарды туяктарына сынап салып, ошентип кудуктан аманчылыкта чыгат. Айтайын деген маселе, бүгүн сиздин башыңызга кандай нерселер келбесин, бир силкип бутты астыга кое бериңиз. Башыңызга бирөө таш атса, ошону астыга коюңуз, бутты астыга коюңуз. Азыге бийик тоо болсун. Тоонун үстүгө чыккандан кийин алар эч нерсе кылбай калат. Сизге бардык нерсе көрүнөт. Демекчи окуядан кыssa ушул урматтуу мусулман тууганым. Эч нерсеге азап бербешибиз керек.